Ажырашкысы келип жүргөн айымдарга айткым келет. Кандай эркек менен ажырашуу керек? Күндө ура өрген, жыныстык катнашка барбай койгон, айланбай ойнош күтө өрген эркектерге өзүңүздү кор кылбаңыз. Жаныңызды сүйүңүз, өзүңүздү сүйүңүз. Ал эми түнөгүн таап жаныңызга келип уктаган, аз да болсо сиз үчүн камкордук кылган эркек менен бактылуу жашоого аракет кылуу керек. Мисалы сиз эркегиңиз сизди бакпай ажырашып кеттиңиз, измена кылып эркегиңиз, анан ажырашып кеттиңиз. Сизди бирөө багып кетеби? Эртең сиз дагы күйөөңүз менен ажырашкандан кийин жаныңыз, табиятыңыз эркек каалайт. Сиз дагы бирөөнүн үйүнө измена жасайсыз. Бул жакшы эмес айымдар. Ошол 2 жыл, 3 жылдык ажырашкандан кийинки стресстин ордуна сиз жакшы 2 жыл, 3 жыл, мүмкүн жарым жыл, мүмкүн 1 ай, кээ бир эркектер аялдын өзгөрүшүн эле күтүп турат. Аракет кылыңыз, мына ошондо эркек сизге бар дүйнөсүн берүүгө даяр болот. Неге айтып атам айымдар? Эркектин табияты аял адамга байланган. Эгер аял адам эркектин көзүн толтуруп, кулагын толтура алса, анда эркек бар дүйнөсүн аялга берүүгө даяр болот. Ушуну унутпаңыздар.